Эми коррупция беренеси менен айыпталгандар өмүр бою мамлекеттик кызматта иштөө укугунан ажыратылат. Жемкорлукка айыпталгандардын жакындары да мамлекеттик муниципалдык жумушка алынбайт. Бул туурасында Улуттук коопсуздук комитетинин коррупцияга каршы күрөштү күчөтүүгө багытталган мыйзам долбоорунда белгиленип, аталган документ коомдук талкууга чыгарылды. Анда бул берене менен кармалгандар келтирилген чыгымды төлөгөндөн кийин жаза мөөнөтүнүн теңин өтөмөйүнчө абактан бошотулбайт деп жазылган. Ким коррупция менен мындан аралашкан болсо, мамлекеттин бюджетине кол салам дей турган болсо, мамлекеттин байлыгына, элдин байлыгын, элдин жерини талап тонойм дей турган болсо, татыктуу жазасы мыйзам чегинде алат. Жаза албай калган эч ким болбойт. Өлкө жетекчилери коррупцияга каршы аракет көргөнү менен мамлекеттик мекемелердеги жемкорлуктун тамыры үзүлбөй жатканы жашыруун эмес. Андыктан атайын кызмат мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү сунуштап жатканын белгилеген. Саясат талдоочу Мавлян Аскарбеков мамлекеттин соңку 30 жылда өнүкпөй жатканынын негизги себеби коррупция экенин айтат. Айрыкча өлкөнүн акчасына эсепсиз байып, маанилүү кызматтарды ээлеп алгандардын ордун бошотпосо, күрөштүн жыйынтыгы натыйжалуу болбойт. Андыктан коррупционерлер кызматтардан четтетилгенде гана алдыга умтулуу орун аларына токтолдум. Мыйзамдын негизинде толугу менен коррупционерлерди үй бүлөсүн кошо мамлекеттик кызматтан, жогорку кеңештеги мандаттан, жергиликтүү кеңештеги мандаттардан ажыратуу нормасын кабыл алуу бул зарыл нерсе. Азыр адам укугу, анан баласы атасына жооп бербейт дегендер чыгат. Бирок мен түз эле айтып коеюн. Ошол мамлекетти тоногон кишинин баласы, ошонун небересинин укугун биз урганыбыз жок. Алар мамлекеттин кайышын терисин тескери сыйрып байган адамдар. Башкача айтканда арам акчага анын баласыбы, анын небересиби депутат дагы болбош керек. Мамлекеттик кызматта дагы иштебеш керек. Мындан улам билимдүү бир нече тилде эркин сүйлөгөн тажрыйбалуу жаш муундарга мүмкүнчүлүк берилип, өмүр бою кызматта отургандар иштен четтетилиш керектигин кошумчалады. Себеби мамлекетти жаңы багыттагы өзгөрүү өнүгүү жолуна алып келиш керек. Коррупцияга каршы күрөштү катаалданткан документ коомдук талкууга чыгарылган соң, коомчулук тарабынан сунуш пикирлерде орун ала баштады. Анда жемкорлукка айыпталган жаранды дипломунан ажыратуу да сунушталат. Президент алмашса, же премьер алмашса, келип эле анан ошолорду эле кайра коюп атышпайбы чоң-чоң кызматтарга, же саясий абал талап кылып да коюп атышат. Ошондуктан мен ойлойм да, дипломунан ажыратыш керек. Себеп дегенде бизде азыр 30 жылдан бери мындай түшүнүк калыптанып калды да, мамлекеттик кызматка келип өзүңдүн мындай финансылык абалыңды жакшы кылып алышың керек. Бир алганда эле 200 миң, 1 миллионду алышың керек дагы. Анан кийин мамлекеттик кызматты таштап кетишиң керек деген түшүнүк калыптанып калды да, көпчүлүгүндө ошондой. Ошондуктан коррупция көп болуп атат да. Ошондо эл үчүн иштейм дегендер гана кызматка келет дейт. Кыргызстанда жемкорлукка каршы күрөшкөн мыйзам өз функциясын толук аткарбай келгени аталган өзгөртүү толуктоону талап кылууда. Коомдук ишмер Каныбек Осмоналиев сунушталып жаткан документти колдоорун айтып, ошол эле учурда мыйзамды кабыл алууда коомчулуктун сунуш пикирин да унутта калтырбаш керек. Негизинен муниципалдык жана мамлекеттик кызматкерлер деп атат. Ал эми эң чоң армия болгон билим берүү системасындагыларчы. Алар бул мыйзамга кирбей турушат азырынча. Бирок коррупциянын гүлдөгөн жери ошо билим берүү системасында болуп атпайбы? Мисалы үчүн мугалимден баштап ректорго чейин. Ректордон баштап министрдин өзүнө чейин. Мына кече жакында эле 2 жыл болду. Садыр Нуркожоевичтин ишенген деп коюлган 2 министр колго түшүп, бирөөсү 100 миң доллар менен колго түшүп, бирөөсү да колго түшүп алып чалап, анан качып кутулбады экинчиси. Эми тегеле адам таң каларлык ушундай жанды кейиткен коррупция жогорку окуу жайларында, орто окуу жайларында, мектептерде, ал турсун бала бакчаларда гүлдөп атат да. Ошон үчүн менимче мына мыйзам долбооруна булар да кириш керек. Айрыкча менчигине карабастан бардык ишканалардын жетекчилерине да жоопкерчилик каралыш керек. Бул айыпталгандардын башка жакта ишин улантууга, ар кандай тендерлерге катышуусун, адамдын тагдыры менен ойногон майда ишканалардын жумушун чектеп, жоопкерчилигин күчөтөөрүн белгилейт. Акылай Маратова, Эрлан Кыдырбеков, Нью ТВ.